Qadrlı қалайық халық, урматтуу коноктор, урматтуу пресса өкүлдөрү. Мына ошентип 2022 жылдын жайкы туристик сезонуна кирип келди. Бүгүн расмий түрдө старт беребиз. Сөзүмдүн алдында президентибиз Садыр Нуркожоевичтин атынан баарыңыздарга туристик сезондун ачылышына ысык салам жолдоймун. Бүгүн мен өз сөзүмдө Ысык көл, анын туристик потенциалы, жакынкы жана келечектеги пландарыбыз боюнча бөлүшүп, мекендештерибизге айта турган сөздөрүбүздү айтайын деп турам. Касиеттүү Ысык көлүбүз тарыхта кыргыздын кылымдардан бери таянган, сыймыктанган, алыска атын тааныткан жери Бермети. Манас Баатыр биринчи жолу көлдү көргөндө тамшанып мындай деген экен: береке экен, бел экен, пенде көрчү жер экен, жер дегенде адамды кам кылуучу жер экен, ортосу көпкө көл экен, көлүндө ырыс бар экен, эки эли жерин оодарса түгөнгүс алтын бар экен, жаныбарым Ысык көл, жер соорусу турбайбы, жер деген киши тунбайбы. Көлүбүз Саякбай сындуу алп манасчылардын мекени, акындардын, алтындардын мекени. Ысык көлгө суктанган киши көп болгон жана болот. Биздин Ысык көлдү жер планетасындагы географтар око земли, жердин кареги деп аташат. Бул көлдүн табигый керемет касиети: 1600 метр бийиктикте суусу кычыраган кышта тоңбогон, жайында 20 градуска чейин ысыган, бир да суу агып чыкпаган, өзүн өзү тазалаган, тоо койнундагы Кудайдын бейиш жери. Тамирландын, Аксак Темирдин, Апостол Матвейдин таманы тийген жер. Мындай жерди биз даңазалап гана турууга милдеттүүбүз.